Алымкадыр Бейшеналиев Сабырбек Жумабеков тууралуу албаарына жетти. Эми дагы эмне керек? Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев эне жана баланы коргоо улуттук борборунда журналисттер үчүн уюштурган пресс-турдан кийин маалымат жыйын берди. Анда министр травматология, ортопедия жана илим үзүлдү борборунун жетекчиси Сабырбек Жумабеков тааныштары аркылуу бардыгына жетишкенин айтты. Ал Воронцовкада иштеген жөнөкөй эле травматолог болчу. Тааныштары аркылуу ушул борборду куруп алып академик болуп бардык наамдарды алды. Ал бүт барына жетти. Дагы эмнеге жетет эми? Мен ага айткам, элди кыйнава деп, анын ооруканасына эл барбай издешет. Себеби киргенден баштап акча сурайт экен, деди Бейшеналиев. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Анжелика Кайратова Алымкадыр Бейшеналиев сиз жумуштан өзүңүз кетиңиз. Ырчы жеке ишкер Анжелика Кайратова Сабырбек Жумабеков тууралуу пикирин Instagram баракчасына билдирди. Сабырбек Жумабеков гений адам, албетте эл баатыры. Аны таанып мүмкүн эмес. Кимдин сөөгүнүн көйгөйү болсо эле бир Сабырбек байкени издеп чыркырайбыз. Саламаттыкты сактоо министри 4-шаардык ооруканадагы операциядан кийин түшкөн лифти алмаштырсын, камалып каласың. Керебеттин буттары жок, кирпичтердин үстүндө жаткан элдин проблемасын чечсин. Жайында союлган жериң ириңдеп эзилет, кондиционерлер жок. Операция бөлмөсүнүн ичин көрүптүрбү? Дарыгерлерди алмаштырбай аларга шарт түзгүлө. Заманбап материалдарды ким алат? Ким керектүү каражаттар менен элди камсыздайт? Реаниматологдор жетишсиз. 4-оорукананын ичиндеги болуп жаткан көйгөйлөрдү мен ичинен билем. Керек болсо айтып берем. Болгон ооруканага түшкөн аял бейтаптарга кээ бир процедура жасоого аял дарыгерлерди коюңуздар. Алымкадыр Бейшеналиев сиз жумуштан өзүңүз кетиңиз. Бизге келген инвесторлорго уят кылып, оозуңузга келген сөздөр менен жакында эле бир клиниканын ачылышында эмне деп сүйлөдүңүз? Түрктөргө кыздар тийип алып, төрөй салгыла, булар бай экен деп. Сиздеги патриоттук сезим ошолбу? Андан ары трибунада Сийдиктин чыгышы тууралуу 10 мүнөт жыргап күлүп сүйлөдүңүз. Мен котормочуларга которбогула деп суранып жаттым. Сиздин кандай экениңизди ошол сөздөрүңүздөн кийин түшүндүм. Ажообуз тез арада өз ишин мыкты билген саламаттык сактоо министрин добуш топтоо аркылуу элге тандоого мүмкүнчүлүгүн берсин, дейт Анжелика Кайратовна. Булак аргумент. Эл чындыкты билсин. Балбак Түлөбаев Алымкадыр Бейшеналиевдин жүргүзүп жаткан реформаларын колдой турганын айтты. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Түлөбаев саламаттык сактоо министрлигинин жүргүзүп жаткан реформаларын колдой турганын айтты. Бул тууралуу ал өзүнүн Facebook баракчасына билдирди. Шаарда дагы бир тез жардам борборунун комплексинин ачылуусу эң сонун. Шаардыктар үчүн чоң жакшылык, реформалар оор болот, бирок алдыга жылуу керек деп билдирди Түлөбаев. Эске салсак, саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Бишкектеги улуттук травматология жана ортопедия илим үзүлдү борборун кайра түзүп, аны министрликтин карамагына алууну билдирген. Мындан улам профессор Сабырбек Жумабеков оорукананын дарыгерлери мындай кадамга каршылыгын билдирип чыккан. Булак Назар News. Эл чындыкты билсин. Алымкадыр Бейшеналиев Сабырбек Жумабеков жөнүндө болду унутам. Мен бүгүнкү күндөн баштап Сабырбек Жумабеков жөнүндө унутайын деп жаттам. Бул өттү кетти, ал өз иши менен жүрө берсин. Мен ага жооп бербейм. Анын деңгээлине түшпөйм. Кыргыз эли көрүп турат. Ал 34-40ка жакын кызматкерин чыгарып алыптыр. Мага өлкөдөгү дарыгерлердин бардыгы биз чыксак 10 000 адам чыгып беребиз деп жатышат, деди Бейшеналиев. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Сокулукта 2 жашар бала сабалып ооруканага түштү. Чүй облусунун Сокулук районунда ооруканага денесинен жаракат алган 2 жашар бала түштү. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан маалымдашты. Маалыматка ылайык 3 февралда саат 21:30 чамасында Сокулук аймактык ооруканага 2020-жылы туулган КЕ аттуу 2 жашар бала денесиндеги жаракаттар менен жеткирилгендиги тууралуу билдирүү түшкөн. Айрым маалыматтарга караганда баланы өгөй атасы сабаган. Бул факты Сокулук районунун ички иштер бөлүмүндө катталып, текшерүү иштери башталды. Баланын денесине келтирилген жаракаттын бардык жагдайлары аныкталууда. Керектүү экспертизалар дайындалды. Учурда сабады деп шектелген адам сурак берүүдө, деп жазылат маалыматта. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Кекебаев элчи болуп кеткени чын болсо ош коголаны иликтенбей калып кетти деп билип кой. Айлаганча бийлик тарыхта акыйкат тактап жаза албаса, анда өсүп жаткан урпактарга болуп өткөн кандуу окуяларды өзүбүз билгендей ооз эки айтып жеткиребиз да. Бир үйдүн чырагы экинчи үйгө тийбейт деп коюшат. Түштүк согушу эч кимди кызыктырбайт экен. Кайнап кыжыр түтөп бүттү сабырың, бир тыйынга арзыбады кадырың. Айлаганча угулуп жаткан үнүңдү укпай жатса сен ишенген садырың, деп Шаумурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев Казакстан менен Кыргызстандын ортосундагы чек араны жөнөкөй жарандар үчүн жоюп салуу сунушун келтирди. Мына кече Казакстанда Кырдалда кыргыз жарандары Москвада аэропортто калып калган. Бишкектен дагы аларга тамак берип, мейманкаларга жаткырып, сый урмат көрсөтүштү. Маселен, Орусия менен Белоруссиянын ортосунда жөнөкөй жарандар үчүн чек ара жок. Мына биз дагы Казакстан менен Кыргызстандын ортосундагы чек араны жоюу боюнча маселени көтөрүп чыгышыбыз керек, деди. Булак факт. Эл чындыкты билсин.
Ысык көлдө мектептин курулушунан 3 миллион сомдон ашуун каражатты мыйзамсыз өзүнө ыйгарып алган адамдар аныкталды. Ысык көл облусунун Ак Суу районунда мектептин курулушунан 3 миллион сомдон ашуун каражатты мыйзамсыз ыйгарып алган кызмат адамдарына кылмыш иши козголду. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Мекемеден билдиришкендей, Чолпон айылындагы Калиев атындагы 225 орундуу орто мектептин имараттын куруу иштери боюнча облустук капиталдык курулуш башкармалыгы менен АС жана ТК жоопкерчилиги чектелген коомдордун ортосунда 62 миллион 296 миң 778 сомго подряд келишим түзүлгөн. Ал эми мектептин имараты 2018 жылдан октябрь айында эксплуатацияга берилген. Кызмат адамдары порядчылар менен алдын ала макулдашып аткарылган иштердин актыларын, айрым жумуштардын наркын жогорулаткан. Ошондой эле иш жүзүндө аткарылбаган жумуштарды киргизишип 3 миллион 224 миң 493 сомду өздөрүнө ыйгарып алышкандыгы аныкталды. Бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 337-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, 210-беренеси ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу жана 346-беренеси кызматтык жасалмачылык менен кылмыш иши козголуп тергөө жүргүзүлүүдө. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Казакстанда кайра митинг өтүүдө. Казакстандын Жаңы Өзөн шаарында 2 күндөн бери митинг өтүүдө. Бул тууралуу казак басылмалары жазышууда. Маалыматка ылайык, Жаңы Өзөн шаарынын 100дөн ашык жашоочусу акимчиликтин алдына чогулуп жумуш берүүнү талап кылышууда. Алар бул жерде 2 суткадан бери турушат жана президент Токаевка кайрылуу жолдошту. Анда жергиликтүү бийлик ынанбай турушкан 2020-жылы түзүлгөн ишке орноштуруу тизме схемасы адилетсиз ишке ашып жатканын айтышууда. Алар жумушсуздарды мунай газ тармагында келечектүү жана туруктуу жумушка орноштурууну талап кылышууда. Жаңы Өзөн акимчилиги нааразы топтун талабына комментарий берген эмес. Мангистау облусунун акимчилиги жашоочулар иш менен камсыздоо борбору сунуштаган жумуштарга макул болбой, баары мунай газ тармагында гана иштөөнү талап кылып жатышканын кабарлады. Түшүндүрүү иштери уланат деп айтылат билдирүүдө. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Жеңиш Разаков жерди берсе, элибизди аттырса эмнеге жоопкерчилиги каралбайт? Кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалдарга жергиликтүү эл Жеңиш Разаковду күнөөлөп келгени жашыруун эмес. Убагында губернатор, вице-мэр, министр катары иштеген бул Эргулдун кыянаттыгы далай айтылып келди. Атургай былтыр баткендиктер президентке чейин арызданышып, Разаковдун тажиктерге жерибизди бергенин билдиришпеди беле. Текшерүү жүрүп, жыйынтык айтылмак, эмгиче кечигүүдө. Аз күн мурда журналист Дырыс Исаковдун репортажында жергиликтүү тургундар Разаковду дагы күнөөлөп чыгышты. Маматай Балаев да Баткенден Кыргыз-тажик жаңжалы чыкканда кайрадан эле ушул чиновник Сөрөйдүн кедери тийгенин, аксайлыктарды аттырганын айтып берди. Жерди берсе, элди аттырса эмнеге жоопкерчиликке тартылбай жүрөт? Азыркы бийлик Жеңиш Разаковдун ишмердигин тыкыр иликтетип, эгер күнөөсү ашкерленсе, мыйзам алдында жоопкерчиликке тартуу керек. Канчанкыга чейин тайлаңдап жүрөт? Элибиздин муң зарын ойлойлу. Булак Азия Ньюс газети. Эл чындыкты билсин. Эдил Байсалов алдыга кетип калганыбызды ачыбаган камырдай болгон коомчулук биле элек. Эдил Байсалов Марал радиосунун Күн чабыт программасынын эфиринде министрлер кабинетине карата айтылган сындарга жооп кайтарды. Ал жарандар агасын айткандын ордуна өкмөт башчысы Акылбек Жапаровдун иш билгилигине жана компетенциясына ишенип коюуну сунуштады. Акыл үйрөтүүнүн кереги жок. Биздин мамлекет башчынын программасы өтө амбициялуу. Силер биле да албайсыңар. Силер көнүп калгансыңар да кандайдыр бир жалкоо президенттерге эптеп эле иш кылгандарына. Аякта негизги мотор иштеп аткандагы турбина. Анан мен жарым-жартылай тамаша кылып айтам. Бизге акыл үйрөтпөгүлө. Өкмөт башчысынын аты Акылбек депчи. Акылбек Үсөнбековдун тажрыйбасы топтогон даярдыгы. Мен өзүмчө күлөп коем, анткени урматтуу биздин сынчылар, силердин түшүнүңөргө да кирген эмес. Биздин президентибиздин программалары ушунчалык амбициялуу. Токтоп калган автобуста эле жүргүнчүлөр биле элек да мотор алмашканын. Биз тарынып чычалап отурганга убакытыбыз да кызыкчылыгыбыз да жок. Биз эбак эле алдыга кеткенбиз. Ачыбаган камыр болуп калган коомчулугубуз аны биле элек. Бирок мунун бардыгы толугу менен давно уже кетип калдык, дейт Эдил Байсалов. Булак аргумент. Эл чындыкты билсин.